Мен жөн гана мугалим эмесмин. Мен ар бир баланын кыялын ойготкон шам чыракмын. Бирок менин негизги ишим сабак өтүү эмес. Менин ишим ишеним жаратуу. Ар бир окуучунун көзүндөгү мен кыла алам деген ишенимди күйгүзүү менин максатым. Анткени билим бул жөн гана маалымат эмес. Бул келечекке ачылган эшик. Мен сабакта китептеги эрежелерди гана үйрөтпөйм. Мен балдарды ойлонууга, изденүүгө, өз жолун табууга үйрөтөм. Себеби бүгүнкү окуучу эртеңки өзгөрүүнүн жаратуучусу. Ал эми мен ошол өзгөрүүгө жол ачкан мугалим болгум келет. 1998 жылдын жаз мезгилинде ырчылардын баары чыккан Токтогул районунун Үштерек аттуу айылында жарык дүйнөгө келген. 2016 жылы номер 29 Мухтар Нургазиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебин артыкчылык баалар менен аяктагам. Ишенал Арабаев университетин тандап, филологиялык факультетине тапшыргам. 2022 жылы жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктадым. Англис тили бүгүнкү илимий техниканын өнүккөн заманында негизги тил болуп калды. Англис тилин окутууда мен окуучулардын окуу, жазуу, угуу, сүйлөө жөндөмүн жакшыртуу үчүн ар түрдүү методдорду колдоном. Мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоо үчүн алтын казык ноутбуктар берилди. Мен ноутбуктун жардамы менен иштеп, ар дайым изденип, кызыктуу сабак өтөм. Номер 20 Турдалы Жумабаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде инглиз тили мугалими Абжапар Кызылзада 2020 жылдан бери иштеп келет. Бул заданын өз жумушуна так жана сабырдуулугу, токтолугу менен бизди суктандырат. Ак ниеттүүлүгү, ар бир балага жасаган жылуу мамилеси менен өзгөчө. Менен дайыма кеңешет, ачык сабактарында баасан тышкаркы иш-чараларын мыкты деңгээлде алып барат. Ар бир жумушун кылдаттык менен иш алып барат. Мугалим кесиптердин төрөөсү демекчи, бул жашоодо эки нерсени, өмүрлүк жолдошту жана кесипти тандоодон жаңылбаш керек деп айтылат элибизде. Анткени бул экөө ар дайым өмүрүңдүн аягына чейин сени коштоп жүрөт. Мен кесип тандоодон жаңылышпадым деп ойлойм. Мугалимдик кесип мени биринчи кезекте адамгерчилиги, адилеттүүлүгү, кызыктуулугу үчүн өзүнө тартып турат. Мугалим болуу оңой эмес. Ооба, мугалим болуш үчүн көп иштеп өзүңдү өнүктүрүү керек. Албетте, каардуу, үстөмдүк кылганды сүйгөн, өзүмчүл адам мугалим боло албайт. Мен үчүн мугалим болуу бул чыгармачыл окуучулар менен ар дайым чыныгы адамдык мамиледе болуу. Мен ар дайым изденүүдөмүн. Заман өзгөрүп жатат, балдар өзгөрүп жатат. Демек, мугалим да өзгөрүш керек. Ошондуктан мен жаңычыл ыкмаларды колдонуп, сабактарымды кызыктуу, жеткиликтүү жана натыйжалуу кылууга аракет кылам. Себеби кызыгуу бар жерде өнүгүү бар. Менин эң чоң байлыгым бул менин окуучуларым. Алардын ар бири өзүнчө бир дүйнө. Кээде бири жылмаюу, бири жылуу сөз, бири колдоо бала үчүн бүтүндөй дүйнөнү өзгөртүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен ар бир окуучума жүрөгүм менен мамиле кылам. Мугалим бул жөн гана билим берүүчү эмес, бул үлгү, бул багыт берүүчү, бул дем берүүчү инсан. Мен дал ушундай мугалим болууга аракет кылам. Бүгүн мен бул жерде жөн гана өзүмдү тааныштыруу үчүн эмес, өз кесибиме болгон сүйүүмдү, ишенимимди жана максатымды бөлүшүү үчүн турам. Анткени мен ишенем, эгер мугалим жүрөгү менен иштесе, ал сөзсүз из калтырат.